550дөй бала билим алган номер 36 Балтабаев мектеби Базар Коргон районунун Арстанбап айыл аймагында жайгашкан. Мындагы 5 класс комплектте окуган 120дан ашык бала быйылкы окуу жылын аралыктан окуп башташты. Ага себеп эскилиги жеткен билим уяда класстык бөлмөлөрдүн жетишсиздиги себеп болгон. Мындай көрүнүшкө окуучулар да, мугалимдер да көнүп калгандай. Ученики, давайте теперь упражнение. Сегодняшний у нас урок, тема «Как написать историю», да? Быстренько сделаем упражнение второе. Первое я вам отправила на доске. Чисто корсундусу бар бизде. Булда биз ким жооп берет? Эгер бетике землетрясение болсо да, кар көп жаат бизге. Ошондуктан биз бул мектепте Б корпусунда окушту токтоттук. Онлайнга өттүк. Онлайнда 5-3 класс окуйт, 6-2 классыбыз онлайн окуп атат азыр. Калган класстарыбыз 3 смене окуп атат. Сөз болуп жаткан мектеп 2 корпустан турат. Айыл тургундарынын айтымында имараттын А корпусу 1936-жылы Ашар жолу менен абакка ылайыкташып курулган. Пайдаланууга берилгенине дээрлик бир кылымдай болгон имараттын пайдубалы чөгүп, дубалдарында жаракалар пайда болуп, чатырынын жыгачтары чирип, жарактан чыгып калган. Элеттеги педагогдор эскини эптеп жаап, айласы курганын айтышат. Bunu Paydaval'dan başkattan salış gelen mektepti. Ama şu mektepti Paydaval'ın körgüzüm gel otattı. Paydaval vapşe caraksız olup ketkende, caraksız olup ketken dajı şu vaktan karma var sana. Evet ilaç kavatsa bunu endi bardığını açıp körsetiş gerekiyor bana özünger gördün ya. Bu dışında kalacak. Türmekanaga kurulgan. Bu türmekana bolup faydalanıp kelingen bu yerde. Anan turmakana joyulup durup rayonlar koşulup ketkenden keyin, rayon jok bolup ketkenden keyin bir yer anan kolxozu kantoru bolup kalgan. Anan bir yerde kolxozu kantoru 65. yıllardan keyin anan bunu mektep kılıp bergen. Mektep kılıp berip mektepke faydalangan. Mana ayrı yerinde şu mektep olsun de mektepke bergen, mektepke faydalangan. Oşandan beri buga hiç kanday bir özgörüş bolgan jok. Oşol boydan balдар okup kelip atat. Билим алууга жарактуу делген мектептин Б корпусу 2008-жылы курулган. Чакан мектепте 400дөн ашык бала 3 нөмөт менен окууга аргасыз. Мындагы мугалимдер тар бөлмөлөрдө сабак өтүү стандартка туура келбесин. Мындай шарт мугалим түгүл окуучуга да ыңгайсыздык жаратарын айтат. Начальный класстарды 3 смен, калган чоң 30 сааттыктарды 2 смен менен алып келип атабыз. Директорубуздун кабинетин аз көрсөңүз деле болот. Директордун кабинетин дагы окуу кабинетиге айландырып, коридордун бир бурчунан директорге кабинет ачтык. Азыр мамлекетте ар кандай талаптар, стандарттар коюлуп жатат. Мындай кылуула, ОРТга мындай катышкыла деп бирок мектеп ошол шартка жараша эмес. Эми бизге жакшы мектеп, муну кара көзүлөрдү карасаңыз, жакшы мектеп бүтсө, бар болсо, ушулар жакшы билим алса, Кыргызстаныбыз үчүн эмгектене турган, сый кылып ала турган жакшы адамдар чыгат деп ойлойм. Жардам берсе жакшы болмок. Ал эми жергиликтүү бийлик өкүлдөрү элеттеги бул көйгөй көп жылдардан бери чечилбей келе жатканын, мындан улам маселенин альтернативалык жолу катары окуучуларды мөөнөт менен онлайн билим берүүгө өткөргөнүн кошумчалап, жакынкы жылдары мектеп маселеси чечилерине ынандырды. Жаңы мектеп курулганга мүмкүнчүлүк бар, бирок азыр быйыл каражат бөлүнбөгөндүктөн курулган жок. Бирок керектүү иш кагаздары даярдалууда. Жер аянты госактылар алынды мектептен, рабочий проект даярдалды. Биз аерге жер аянты 225 орундуу болуш үчүн 1,5 гектар жер аянты керек экен. Бирок азыркы жер аянтына болгону 100 орундуу эле бала мектеп курганга мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Ошого 100 орундууга азыр биз документ раздап атабыз. Кошумчалай кетсек, Балтабаев мектебинде 34 мугалим эмгектенет. Буга чейин турмуш Базар Коргон районунун борборундагы билим уядагы оңдоп түзөө жумуштарына байланыштуу окуучулар аралыктан окуп жатканын жазган болчу.